Жер үй боюнча Бабанов жана Атамбаев тарых алдында жооп беришет, деди 24 мартта Назарньюс маалымат агенттигине активист Уран Рыскулов. Уран мырза, жер үй кени ишке берилди. Кыргызстандыктар бул сапар жемибизди жедирбей турган шартта жер үйдү ишке киргиздикпи? Жер үй кенинде кыргыздын бир тыйын дагы үлүшү жок. Өкүнүчтүүсү жер үй кумтур аферасынын экинчи сериясы болду. Бул нерсе менен кыргыз эли кумтурдон сабак албаган бир шордуу эл экенибизди далилдедик. Кандайча Кыргызстандын ырыскы уурдала турган, шылуундардын максаты ишке аша турган келишимге жол берилген. Жер үй боюнча конкурстук комиссияга атайын Бабановдун партиясынан, анын тарапташтарынан комиссиянын төрагасы кылып шайлашкан. Конкурстун шарты менен Кыргыз алтын утуп чыккан. Мындай жыйынтыкты күтпөгөн комиссиянын төрагасы мына кол коебуз деп турганда протоколду алып залдан чыгып кеткен. Эртеси түн жаманып комиссия мүчөлөрүн үймө үй кыдырып, алдашканбы же коркутушканбы айтор кол койдуруп алышат. Аны бүгүнкү күнү ошол кездеги Кыргыз алтындын вице-президенти Абдрахманов массалык маалымат каражаттарында ачык эле айтып жүрөт. Ошол конкурстун өтүшү боюнча эртеби кечпи Бабанов жана Атамбаев тарых алдында жооп беришет. Булак, Назарньюс чекиткейи. Улукбек Марипов: Калктын көйгөйүн чече албаган акимдер ордун бошотсун. Кыргыз Республикасынын өкмөтү бюджеттик каражаттардын тартыштыгына карабастан бардык күч аракетти курулушу аяктабаган мектептердин курулушун жыйынтыктоого багыттайт. Бул туурасында премьер-министр Улукбек Марипов Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында Кочкор районунун Туз айылындагы орто мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышууда билдирди. Өкмөт башчы Кочкор районунун бир катар айылдарынын тургундары менен жолугушуп, анда суга суу, ирригациялык объектилердин эскилиги, курулушу жыйынтыкталбаган мектептер, азык-түлүккө баалардын жогорулашы жана социалдык жөлөк пулдарды төлөп берүүгө байланыштуу көйгөйлөр маселе талкууланды. Туз айылындагы 225 окуучуга эсептелген мектептин курулушу 2019 башталган. Долбоордун тендердик наркы 58,3 миллион сомду түзөт. Ал эми объектидеги курулуш иштери 70%га жыйынтыкталган. Аталган мектепти жыйынтыктоого бюджеттен тийиштүү финансы каражаты бөлүнөт. Жаңы окуу жылында балдар билим алууга бардык шарты каралган мектепке барышат. Тилекке каршы республика боюнча каражаттын жоктугуна байланыштуу курулушу токтоп турган мектептер бар. Түзүлгөн кырдаалга карабастан өкмөт курулушу 60-70%дан ашуун бүткөрүлгөн окуу жайларын жыйынтыктоо үчүн бардык күч аракеттерин жумшайт. Жакынкы 3 жылдын ичинде бул иштер жыйынтыкталышы тийиш, деди Улукбек Марипов. Премьер-министр район акимдеринин инвестицияларды тартуу, жаңы жумуш орундарын түзүүгө көмөктөшүү, ишенилген аймактардын экономикалык жагымдуулугун камсыздоо, калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу маселесиндеги натыйжалуу иш алып баруусунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Эгер акимдер калктын көйгөйлүү маселелерин тийиштүү деңгээлде чече албай жатса, анда алар топтолгон маселелерди чечүү үчүн мотивациясы, ниети жана билими жетиштүү жактар үчүн ордун бошотуусу керек, деди ал. Булак, медиа центр чекиткейи. Садыр Жапаров дагы 254 адамга ырайым берди. Абакта жазасын өтөп жаткан 245 адамга ырайым берилип, анын 89-у эркиндикке чыкса, калгандарынын жаза мөөнөтү кыскартылды. Бул тууралуу ЖААМктын маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров 18 февралда кол койгон. Жалпысынан 1378 адам ырайым сурап кайрылса, алардын ичинен 1133 адамдын өтүнүчү четке кагылган. Белгилей кетсек, өткөн жылдын ноябрь айында ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров соттолгон 230 кишиге ырайым берип, 38 жарандын жаза мөөнөтүн кыскартылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 2020 жылы абакта жазасын өтөп жаткан 975 адамга мунапыс берилип, алардын айрымдары жазадан бошотулганын билдирди. Маалыматта айтылгандай, 2020 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан улуу жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель революциясынын 10 жылдыгына карата мунапыс жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 975 соттолгон адамга мунапыс колдонуу боюнча президентке сунуштамалар жөнөтүлгөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун 8 майдагы жарлыгы менен 69 адам эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү кылмыш жазасынан бошотулган. Алардын 26-сы түзөтүү мекемелеринде,
41 жатак абактарда жазасын өтөп жаткан. 2 адам тергөө абагында отурат. Жогорудагы мыйзамдын 2-беренесине ылайык жатак абактан качып кеткен 13 адам эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү кылмыш жазасынан бошотулган. Мыйзамдын 3-беренесине ылайык 893 соттолгон адамдын жаза өтөө мөөнөттөрү кыскартылган. Алардын 655 түзөтүү мекемелеринде, 200 адам жатак абакта, 38 адам тергөө абактарында отургандар болгон. Эске салсак, 2020 жылдын ноябрь айында ошол учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров соттолгон 230 кишиге ырайым берген эле. Улак Назар Ньюс чекиткейи. Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчиси Бекназаров Кыргызстандын жалпы элине кайрылуу жасады. Урматтуу кыргыз элим, 2010 жылкы кыргызчасы менен орусчасы, өзбекчеси менен бири-бирине дал келбеген, карама-каршы келген Конституциянын долбооруна Венеция комиссиясы оң кортунду эле бербей, материалдык да жардам бергенин билесиздер. Ошондогу алардын оюндагыдай жаздырылган Конституциянын айынан 2012 жылдан тарта парламенттик башкаруунун Кыргызстандан баркы кетти. Саясий коррупцияга жол ачылды. Партия ээлери тизме түзүү, депутаттыкка талапкерлерди тандоо менен чексиз байыды. Парламентке куудулдарыбыз айтып жүргөндөй оозун кайды десе, көзүн көрсөткөн 120 кой келди. Парламентке кайсы партия өтөрүн эл эмес, президенттер, анын шоопуру, катчылары, жакын туугандары чечкен заман орноду. Ушундай жыйынтыктан кийин Кыргызстандагы парламентаризмдин ким өлтүрдү деген суроого бир эле президенттер Атамбаев, Жээнбеков же алардын арыгын 2012 жылдан тарта чабышкан союку депутаттар, партиялар эле эмес, азыркы асмандан түшө калгансыган ушул Венециялык комиссияларга окшогон НПОчулардан да күнөөсү чоң деп айтаар элем. Мындай эл аралык комиссиялар бизге окшогон өз жолун табууну издеп жатышкан жаш өлкөлөрдүн мыйзам долбоорлоруна өз сунуштарын берип, жардам бериши керек. Бирок референдум жарыяланып элге чыгарылган долбоорго чейин эми ал долбоор өзгөртүлбөйт, же кабыл алынат, же четке кагылат. Аны Кыргызстандын эли чечет. Венециялык комиссиянын референдум учурунда тескери кортунду берип, түштөн кийин акыл айтып, айрым батышчыл саясий коомдук уюмдар, саясатчылар, активисттер аркылуу каршы болуп жатканы биздин эгемендүүлүккө шек келтирүүгө тетейиш. Референдумга чыгарылган Конституциянын долбоорунун үстүнөн Конституциялык кеңешме 3 айдан ашык иштеди. Сунуштарыңарды бергиле деди. Эгерде биздин баш мыйзамыбыз эл аралык стандартка ылайык жазылышын кааласа, эмне үчүн анда бул уюм өз сунуштарын ошол талкуу учурунда беришпеди? Менимче алар Кыргызстанда айрыкча башкаруунун түрүн шайлоо системасын жана башка адам укуктары менен эркиндиктерин мурдагыдай алардан сурабай жазып, өзүбүздүн түпкүйлүктүү элдин кызыкчылыктарын, каада салтын, маданиятты, элдик курултай сыяктуу улуттук демократия институттарын, башка улуттук дөөлөттөрү камтылган баш мыйзам жазылышы жакпайт. Мен ал комиссиянын көптөгөн мүчөлөрү менен убагында жолуккам, сүйлөшкөм. Аларда деле биздин депутаттарга окшогон мыйзамды түшүнбөгөн кой эчкилери көп, ар кайсы өлкөдөн келишкен. Эч качан алар Кыргызстанга, анын элине кызыкпайт. Алардын максаты кыргыздарды алар каалагандай көкмөк түскө айланышса дейт. Урматтуу кыргызстандык мекендештерим, Венециялык комиссиянын бир эмес 100 кортундусу болсо да, ал сенин кызыкчылыгыңа дал келбейт. Эгемендүү эркин эл экениңди далилдеп, батыштын бир чоң НПОсун кагазын жайылтып жаткандарды укпай, ага алаксыбай, өзүң тандаган башкаруу камтылган Конституцияга 2021 жылдын 11 апрелиндеги референдумга келип добуш бер. Атуулдук милдетиңди аткар. Урматым менен Айсынбек Бекназаров. Булак Назар Ньюс чекиткейи. 400 үй көчүрүлөбү? Өкмөттүн өкүлү митингчилер менен жолукту. Жер маселеси боюнча чыккан митингчилер менен Өнөр жай отун энергетикалык комплекси жана кен пайдалануу бөлүм башчысы Сүйүнтбек Аликеев жолугушту. Бүгүн эски аянтка 100дөй адам чогулган. Алар премьер-министр Улукбек Мариповдун Бишкектин четиндеги ТЭЦ-2 ишке кире турган болсо 400дөй үй бүлө көчүрүлөт деген сөзүнө нааразычылыгын билдирип, жерде мыйзамдаштырып берүү өтүнүчү менен президентке жолугушууга келишкен. Митингчилердин айтымында өкмөт көптөн бери жерлерди мыйзамдаштыруу убадасын берип келет, бирок чечим чыга элек. Аликеев өз сөзүндө 400 үй башка жака көчүрүлбөй тургандыгын айтты.
Биз ЖЭБ башчысын жолугушууга чакырдык. Бул жерге келгениңиздерге рахмат. Жер маселеси боюнча сот болгон. Эмне кылуу керектигин чечебиз. Жер трансформациясы кыска убакытта бүтүп калбайт. 400 үй эч жакка көчүрүлбөйт, деди Аликеев. Топтолгондор жолугушууга чыккан өкмөттүн өкүлүнүн сөзүн улам бөлүп жатышты. Кээ бир чиновник бул маселени чече албастыгын айтып, президент Садыр Жапаровдун чыгуусун талап кылышты. Булак Назар Ньюс KG.